Саламатсыздарбы урматтуу Азаттык KG сайтынын көрүүчүлөрү. Мындан туура бир ай мурун Коомдук ишмер Эл үчүн саясий партиясынын лидери Арслан Абдылдаев пресс-конференция берген. Ал жерде конституцияны алмаштырыш керектигин айткан жана кыш болбойт деген. Кыш болбойт дегенден бери Арслан Абдылдаевдин айткан сөздөрү интернетте кызуу талкууда, Твиттерде, Фейсбукта жана Ютубта. Арслан мырза, сиздин ошол пресс-конференция бергенден кийин интернетте миллиондогон адамдар көрдү да сиздичи. Миллиондогон адамдар. Мен азыр так санын дагы айтып бере алам. Бирок сизди ачыгын айтканда мындай мазактоо алгандар да болду. Бул кандайча депчи, керек болсо клип жасап бергендер болду, жасап жибергендер. Мен сизге азыр коюп берейин, балким сиз өзүңүз көрө элексизби? Будете смеяться, потом будет все это подтверждаться. Я сейчас тоже я могу сказать, зима не будет. Вот я могу сказать. Наводнение будет западне, зима не будет. Наводнение будет западне, зима не будет. Ошол эле убакта бул жакта мына Орусиядагы бир Стас Давыдов. Стас Давыдов. Бардыгын көрүпсүз. Толпа не любит неуверенных в себе. Короче, ребята, посмотрите это видео целиком. Оно того стоит. Зима не будет. А вообще, врет он все. Мы ведь знаем, зима близко. Ушуларга жооп берип койсоңуз, интернетте, Твиттерде дагы эле кыш болбойт деп мазактоо катары кабыл алгандарга эмне деп жооп берет элеңиз? Эмне үчүн кыш болбойт? Негизи бул айтылчу нерсе эле. Мына азыр бир жумадан бери суу каптоо болуп атат. Мына Филиппинде 1000 киши өлдү, 50сү безвести жоголду орду менен. 10 000 киши үйсүз калды. Мына бүгүн Санкт-Петербургда 6,5 градус ысыктык болуп аткан экен, шамал болуп атат. 1881-жылы гана мындай погода болгон экен, 1,5 жыл мурун. Анан буга эч кандай эле күлкүлүү нерсе эмес. Бирок табигый кырсыктар эми болуп турат да жыл сайын эле. Жок, бул азыр кээ бир жерде айтылып атат, мамлекеттер чөгүп көлгө айланып калышы мүмкүн, кээ бир жерде чөлгө айланып калышы мүмкүн деп. Кыш боюнча айтсаңыз, кыш болбойт деген. Кыш болбойт. Кыргызстанда деле уже кыш чыгып кетти, мындан ары жылуучулук болот. Батышта кар жабайт. Жок, эми кичине ушундай эле ыйлакта бүгүнкү күндөй болуп эле чыгып кетет. Батышта болсо ушуга эле окшош. Мурун бизде мындай болчу, Москвада кар жааптыр. Бир 2-3 күндөн Бишкекте жаап калат деп. Азыр байкасаңыз бизден чагылып атат. Мен эмнени айткым келет? Биз булактын көзүндө биз отурабыз. Кыргыз эли. Мен ошон үчүн мен өзүм уялбайм. Мен үчүн ошо журналист кыргыз эли уялбай эле койсун. Эмнеден уялыш керек? Мен кыргызды мактап чыгып атам, болоорун айтып чыгып атам. Мен азыр бир нерсени жаңы ойлоп таап аткан жокмун. Мен эски нерсени сүрүп эле, кыргызымдын басылып калган нерсесин көтөрүп чыгып атам. Интернеттеги сизди кыш болбойт деп айтканыңыз үчүн миңдеген адамдар мазактады. Ошолорго эмне деп жооп бересиз? Ошол эле Стаска мисалычы. Көпчүлүк айтат, Арслан Абдылдаев өзү деле азыр эшикте кар жаап атат. Аны көрүп өзү уялып атса керек. Өзү деле пальто кийип, сапожка кийип жүрсө керек депчи. Эми биз адамзат болгондон кийин бул Средняя Азия дейбизби, Кыргызстан кичинекей эле 5 миллион элбиз. Биз буга карап айтылган жокпуз. Жанагы айткандай мен дүйнөдөгү маалыматты айтып чыгып атабыз. Арабияда согуш болот деп. Аны үчүн кагаздарыбыз бар. Керек болсо ошо посолго барып сурасаңар болот. Ушундай кат келди беле, ага эмнеге силер реакция кылган жоксуңар? 4 ай мурун ушундай Абдулдаев деген айтып келген турбайбы? Кыш боюнча кыш. Анан кыш боюнча чындап эле бул болбойт. Бүгүн могу 4 ай мурун биз Казакка барганда деле күлгөндүр мүмкүн, ушу биздин катты карап бул эмне далдырап атат, кыргыз өзүн башын көтөрө албай кайра бизге сын коюп атабы деп. Мисалы мына ошо сыяктуу эле ал кезде күлсө бүгүнкү күнү аларга оор келип атат. Бизде ошол мародерство болуп, революция болгон күнү 10 здание өрттөнсө, Жан өзөнүндө 46 здание өрттөндү, канча нерсе урдалды, жоголду дегендей. Ошол сыяктуу эле бүгүн күлгөн менен эртең мунун далилин көрүп атат. Мына бир ай өтпөй бүгүнкү күндө көрүп атасыз Ленинграддагыны, Филиппиндегини дегендей. Эми да бир 2-3 айда бул тастыктап коет. Мен аябай сыйкырчы эмесмин, бирок 2-3 айда жазы келет да. Бирок эми көрүп атасыз да бүгүн. Мисалы Санкт-Петербургту 6 градус жылуу. Германияда кечегини көлгө түшүп ошол жерден шампанский ичип атат. Андай болгон эмес да. Бул нерсени биз эми кыш боло элек деле айттык да, 2 ай мурун айттык бул нерсени. Если будете смеяться, потом будет все это подтверждаться. Я сейчас тоже я могу сказать, зима не будет. Вот я могу сказать. Ана мунун эч күлкүлүштүү эчтекеси жок. Стас деле бүгүнкү күндө биз деле окуп атабыз. Мне было очень смешно деп жазыптыр да. А сейчас уже стало страшнее депчи. Мисалы жазып атат. Чындыгында эми ал тарых тастыктаган жок. Адам кагаз көрсөтүм келген жок. Табигат өзү көрсөтүп атат да. Мен бир нерсени айткым келет. Бул өтө секрет эмес. Бул чет мамлекет келип Кыргызстанга бир информация сатып алып калат бизден.
бизден идеология сатып алып калат. Бизде касиет бар, а каражат жок. Алар бизге каражат төлөйт жакында. Ушундай нерсе. Кайсы өлкөлөр? Батыш өлкөлөрү. Мен тагыраак айта албайм. Сизден маалымат сурайт, Бизден маалымат сурайт. Ушул мисалы элди мен кандай түздөп кете алам деп. Мисалы мен бир бизден болгондо элдин барынанбы же элитаданбы, кимден? Мисалы менин чөйрөмдө бир 100дөй адам бар. Бул информацияны алабыз, ана эле бир киши айтып чыкканда болбойт муну. Если будете смеяться, а потом будет все это подтверждаться. Я сейчас тоже могу сказать. Зима не будет. Вот я могу сказать.